Могу жерде кечеги төңкөрүлүш эмне себептен болду? Эл 6 миллион эл ишенген президент отурат го 6 сааттан бери чыкпай. Убийство деген бар да, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, баласы түрмөдө, серьезный 3 маселе менен келип атам, 6 сааттан бери жаш баланы ойнотот. Садыр Жапаров каякта болсом чалып айтсын, же Ташиевке айтсын, же ана ким? Азыркы временный президент чыкпайбы эмнерге? Оң колу, сол колу бирөө чыксын. Ана Нооруз деген төраган вообще мен ишенбей калдым, африскечи. Жаш баланы алдыгансып, тартсаң тарта бер, отурсаң отура бер дейт. Телефондон жооп берди, мен азыр тарттым да, сүйлөгөн сөздөрүм баарын тарттым. Служба национальной безопасности деп баары чакыргылачы. Силерден башка эч ким жок баг үйдө. Жок, чында эмоцияга алдырбайын дедим, сабыр кылдым, 6 саат күттүм мен. Жок, сиздер тартып аткан жок, мен ак үйдү тартып атам мен. Сиздер тартпай элем. Урматтуу карапайым эл журтум, кыргыз эли, мына мен сөздүн ачыгы да ушул карапайым элдин жүгүн көтөрүп алып, могу жерде турдум, жаш баланы ойнотконсуп, ана чыгам, мына чыгам деди, 3 саат, 2 саат күттүм, чыкты. Андан кийин жооп берем, күтө тур деди, жарым саат деди, 3 саат күттү, мына суукта тоңуп. Анан сүйлөгөн сөздүн карагыла, мисалы орой мамиле кылып, тарта бер, жакшылап, анан тура бер, отура бер, убактың кетип атат деп. Не деген сөз бул? Эмоцияга алдырбадым башында, жакшынакай келдим, ассаламу алейкум, ушундай кабыл алып коюңуздар деп. Эң акыркы менин мына конечный немем тупик, эң акыркы жол ушул жолда, ушул жерден эми чара көрбөсө, чыкпаса, бирөө кабыл албаса, сүйлөбөсө, просто мен зарплатам да кереги жок, мага эч нерсенин кереги жок. Мен бекер иштеп берем, просто тапшырма берсин, коопсуздугум карап койсун, мен калганын бүт чындыкты мен чагылдырып, колумдан келгенче иштеп берем. Акты ак, караны кара деп. Жанагы Нооруз байкени айтып коесуздар. Советник төрага жооп беребиз дегенден бери 1 саат өттү. Ага чейин 2 саат күткөнбүз. Телефонда жооп берген жокпу? Жооп берген жок. Эмне дейт? 3 видеонун ссылкасын жиберди. Я достать не говорит, но масса берет талабек айтпаман диктор без постер. Масса берет. Все, что бер кетти. Да? Да. Sorry. Телефон алып албадыңызбы? Чалдыңыз? Телефонун берди. WhatsApp'tan болгон материалды жибериңиз. Сизге мен азыр жооп берем дегенден бери 1 саат жооп жок. Жазам, эмне болду дейм, жооп бербейт. Анан ал кишини мен күттүм, башында 2 саат күттүм. Чыгып жооп бергенден кийин дагы 1 саат убакыт. Мен эми өзүңүздөр жакшы билесиздер го, серьезный маселе менен келип суранып атам мен. Аман эки. Айтпайын. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Нооруз байке, сиз бир мындай жооп берип кое аласызбы? Эмне дейт президент? Мен сиз жөнүндө даже айтып кирип айткан мүмкүнчүлүк болбойт бияктанчы. Азыр кирип биякта секретаршаларга кирейин дедим эле, кабыл алабы десем жок.
пока тұрсын дейді, өзі бошап айтып. А мен могул жерде күтүп отурам, жанагы экөөбүз жолуккан жерде. Ошо мен айткам да, бияка күтүп жүрүн эле. Убактыңыз кетип калбасын, мен биринчи биягын тактап турганын сизге айтайын дегем да. Жок, мен сиздерге айттым го, мен азыр кечке чейин күтөм, анан күтпөсө, если могу жерден мен съемканы дальше жүргүзөм, если президент ушул жерде болуп туруп чара көргөзбөсө, анан кийин көрөбүз. Тартың жакшыраак тартып алың. Ошо жакшыраак тартып алам. Сиз чыгасызбы, чыкпайсызбы азыр? Чыгасызбы? Мен биринчи биякты тактабайм. Ошону тактаң, анда мен ушул жерде күтүп отурайын. Просто эми сиздин жанагы убактыңыз жөнүндө кетпей, андан көрө бир эме кылбайсыз деген ойдо айткам да, мен биринчи биягын тактайын деп. Сен күтүп турам деп атасың, анда тура бериңиз. Күтүп отурам, ооба. Тура бериңиз, макул. Көрдүңүздөрбү отношениясын? Если советник Норузбек төраганын советниги ушундай отношение кылып аткан болсо, лицемер деп коет да булардычы. Когда без камера сүйлөшкөндө башка сүйлөйт, камеранын алдында башка сүйлөйт да. Азыр могу эртең интернетке чыккандан кийин көрөбүз. Жок, кеңеш келип Жаркы айтты, западный сторона. Ачпай? Күнбатыш жактан. Эшик эмес, ошо күнбатыш жак эшик. Алло. Алло, Да. Норуз, Оу. чыкчы могу жака. Кандай? Чыксаң дейм. Мен Сен эмне төөнүн куйругу жерге тийгенди айтасыңбы? Сен каждый сөздөрүң могу жакта запись болду, билесиңби? Сен тарта бер, тура бер деп. Мен сага жаш баламынбы? Сага ошондорду листемер деп коет, билесиңби? Жана мен сага адамча без камера сүйлөшкөндө эмне дедиң? Андан бери 2 саат, 3 саат өтүп атат. Мен сага ойноп келген жокмун, мен элдин маселеси менен келдим, 3 маселе менен. Бауыржан, туура түшүнүңүз, бул мындай болуп атат да. Эмне болуп атат, мындай болуп атат, эмне болуп атат? Международный встречалар болуп атат биякта. Анан? Мен кирейин десем азыр кабыл алган жок. Ким кабыл алды? Талант, ким ана талант? Ким эле фамилиясы? Болотовпу, ким? Президент. Ошо киши кабыл алган жок. Мен азыр кирип сиз жөнүндө айтам. Сизге мен өзүм чыктым. Сиз чота бир оюңуз түз эмес окшойт мен. Менин оюм туура, сен бар го, төраганын немеси, советниги, умный. Онда умный боло бербесең мага. Жакшына жана без камера сүйлөм, эмне сүйлөдүң? Эми жана мага айтып атасың. Тура бербейсиңби? Тарта бербейсиң жакшылап деп. Айтып кой ана президентке, мен ана убийство 3 маселе менен келип атам го, монча эшек такалап келип аткан жокмун. Ошо маселеңиз боюнча сизди бияка киргизем. Азыр мен кирип өзүмөн тактайын убакытты деп айттым мен сизге, туурабы? Тактаганда мен ушул жерде күтүп турам, бол батыраак такта. Сиз кетип коңуз, бирок кандай эме указание? Ошондой указание бергенге мажбурлап атпайсыңбы сен? Если президент ушул жерде туруп турган чара көрбөсө, анда мен сөз айта албайм. Мен да 1 саат күтөм, мен сабыр кылып ушул жерде. Ана жакта элдер ыйлап отурат. Дагы бир маселе. Эмне маселе? Жанагы ата-энесинен бир кагаз албайлыбы? Мен сага интернеттен бердим го видеону. Сүйлөп атат го, кайрылып атат го президентке чейин. Мындай да, любой нерсе юридический, документальный болуш керек да. Биз азыр мисалы бирөөгө айта албайбыз десем, onu жасап кой депчи. Сизге кайрылуу келген, мына да официальный кайрылуу болуш керек. Официальный кайрылуу жасады го, мен силерге материалды бердим го. Видео материал, обращенияны бердим го. Кагаз менен бербейсиз, биз отписка кылбайлыбы? Жок, мен биринчи жолуктургула, мен айтайын. Анан президент кагаз менен кел, башым оорутпай, давай чык десе, чыгып кетем да кагаз менен келем. Болобу? Сиз биринчи азыр мен бул кишиге кирейин. Мен пока кирип айта элекмин. Хорошо, кирип айт, мен суранып атам силерден. Жакшылыкча суранып атам мен. Биз дагы сизге жакшы айтып атабыз чыгып. Мен лично өзүм сизге чыктым. Чыккандан бери канча саат убакыт өттү? Сенин чыгышыңа мен 2 саат, 3 саат күттүм го ушул жерде. Андан бери мен жооп берем дегенден бери 2 саат өтүп атат. Качан төөнүн куйругу жерге тийгенде жооп бересиңби? Мен ушул жерде күтүп турам, болем батыраак суранып,
мына кыргыз ак үйдүн ичи могу жакта ремонт болуп атыптыр. Мен силер тартпай элемин. О, айнектер сынган. Азыр ремонт жүрүп атат. Могу советник төрага Норузбек лицемер жаш баланы алдагансып 100 сааттан бери мынакей жооп жок. А когда камера жокто башка сүйлөйт, а камерада башка сүйлөйт. Мына мен президентти күтүп отурам да, могу кабыл алып койсун деп атам да, сураныч кабыл алып койсун. Азыр төраганын советниги Норузбек деген байке жакшы сүйлөп, азыр биз президентке жеткизебиз, Кудай буйрса күтө туруңуз, кабыл алат, жардам беребиз деп атат. Эми ушул жерде мына ак үйдө күткөнүмө 6 саат болуп атат экен да. 6 саат 10 мүнөттүк убакытын бөлүп 1-2 ооз сөз бир жооп алып алайын дегенге ушунча кыйнап аткан болсо эми тоңуп калдым азыр. Бишкекте кар жаап атат. Суук. Аз кичине жооп келгенче машинада отуруп турайын. Бир видео чыкты Садыр Жапаровго кайрылуу. Андан бүгүн прямой трансляцияда видеону жибердим буларга, ак үйгө. Андан кийинки 5 мүнөттүк обращениени жибердим, жаздым, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Бир жооп жок да. Анан айлан кеткенде ошо эмоция калтырып, анан кийин жанагындай бир ачууланганда ошондой болот экен да. Айым анан кайра жакшы сөз сүйлөп калды. Ошол туугандар. Да канча саат күтөм, эмне болот? Бир Кудай билет, отуруп турайын машинада. Тоңуп калдым. Алып келдирди сразу элечи. Ага. Анан графикти алып келдирип карады эле. Пятница күнү ровно саат 2:00 окошко бар экен. Анан талап турмакчы айтат, эгер дейт мүмкүнчүлүк болсо дейт, мындай кылгыла дейт. Но Бауыржан сразу тиги жана жабыркаган бала бар экен го. Ага. Ошонун ата энесинен жанагы арызды анан кандай болгонун өтө узун эмес, мындай коротко, ясный кылып жаза келсин дейт, чтобы сразу шу жерден эле көзүнчө каттап дейт. Анан өзү менен да мындай сүйлөшүп эметип алалы дейт. Жок, ал жазылган каттары бизде бар, тосмо арызы да бар. Болду, жакшы экен. Ошону алып туруп, пятница күнү 14:00 азыр жана приёмныйдагы балдарга айтты, сразу жазып графикке киргизип койду азыр. Пятница 2-ге. Алла разы болсун. Анда пятница болгондо жума күнү саат 2-де Кудай кааласа азыркы президент менен жолугуп бул маселени коет экенмин да, Кудай кааласа. Туурабы? Анан жума күнү ошо жумага барып туруп, анан келгенде эле биринчи силерди кабыл алып окшойт. Жума күнү жума эмеси бар да. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Алла разы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Мен сиздерге бекер иштеп берем, Кудай кааласа. Жок, бизге эч андай эме жок. Силер эми элдин көйгөйүн колдоп мындай эме кылып атканыңар эми биз үчүн иштегенде эле болот. Биз да ошо эл деп эме топпойбуз. Рахмат. Кыргызстан боюнча, Кыргызстан боюнча кайсыл жерде кандай маселе бар, бүт бардыгына Кудай кааласа колумдан келгенче иштеп берем иншалла. Анда сүйлөштүк. Мындай кылалы. Бауыржан, анан каждый раз эле мындай кылып сүйлөшөлү, сразу элечи жанагы ушундай маселелерди көтөрүп кире бербеш үчүн сен жана видеолоруң аябай жакшы подробно чыгат да. Азыр биз бияктан өзүбүзчө сүйлөшүп туруп бир адамды прикреплять этебизби же бизге ссылкасы жөнөтүп турасыңбы, бир адам берип беребиз. Анан ушундай видео чыкканда баягы бизге кире бербей турган кылып ушундай видео чыкканда эле сразу эме кыла турган кылыпчы. Биз ошол видеодон көрүп эле сразу мындай көңүл бурула тургандай бир маселе кылып туруп мындай ойлоп чыгышыбыз керек да. Макул. Мен анан президентке жолукканда бир сөзүм бар. Бир эле сөзүм бар. Мени буга чейин камап келишкен, уруп келген, сабаган, пакет кийгизген, азыркы учурда дагы кечээ дагы Өзгөн шаарында аким тараптан 2 баласы менен нападение болгон, коркутуу үркүтүүлөр. Ошол жагынан мага эч ким тоскоолдук жаратпай турганда бир мүмкүнчүлүк ушул биздин ким болбосун урматтуу президентибиз бир тапшырма берип койсо же мага бир ушул элдик бир жаран ушул кандай маселе болбосун, кайсыл жерде болбосун тоскоолдук жаратпагыла деген бир кагаз же документ берип коебу, ошол жагында мен суранып көрөм иншалла. Аны бирге сүйлөшөбүз. Андан кийинкисин анан
ооба. Биз анан жанагы мин президентче ким болсо дагы мурун биз да түшүнбөйт элек ушул жерге келип алып иштеп түшүнүп атабыз. Рахмат Жанагы сизге. мыйзам деген нерсе бар экен. Анын мыйзамдуу жагын карап көрөбүз дагы. Анан эми силерде действительно элдин жанагындай көйгөйүн чыгарып атсаңар, анан кийин жанагы элдин талабы ушул болуп атат. Азыр элдик бийлик орноду. Ошого эгер силерде калыс болгула деп суранып келет элем да, Ооба. бир нерсени чыгарып атканда Ооба. калыс болуп, Ооба. мындай эмоцияга алдырбай, жанагы биздин Кыргызстан жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирейин деп атабыз. Түшүндүм. Рахмат, түшүндүм. Калыс болуп. Рахмат. Мен сиздерден кечирим сурайм. Бир аз ачууланып калдым, эмоцияга алдырдым. Рабочий процесс. Ооба, бул рабочий процесс. Мен жанагы тарта бериңиз дегенин баягы биз ачыкпыз деген мааниде айтсам, может сиз сурайм эмес, түшүнүп калдыңыз окшойт. Ооба. Кечирим сурайм. Рахмат. Рахмат. Анан сиздерге катуу сүйлөп алып, башында прямо эфирде жакшы сүйлөдүм, андан кийин обращениеде жакшы сүйлөдүм. Анан үчүнчүсүн эмоцияга алдырдым. Кечирим сурайм Алла үчүн. Азыр машинада отуруп дагы ушул сиздерге окшоп мен ушу көйгөйлүү маселелердин баарын эсиме алып, азыр көзүмө жаш тегерен ыйлап отурдум эле. Мен сиздерден кечирим сурайм. Рахмат сизге. Анда Кудай кааласа жума күнү жолугушабыз иншалла. Рахмат сиздерге. Макул. Макул.